урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер жана Алабука Чаткал районунун тургундары. Бүгүн биз ушул Чаткал районуна караштуу Шакафтар шарчасындагы интернат Владимир Ильич Ленин атындагы жатакана гимназия мектебиндебиз, достор. Ушул жерде көптөгөн ата-энелер кайрылды, взнос көтөрүлүп кетти, андай болду, мындай болду деп кайрылуулар көп болуп атат. Эми азыр ушуну такташ үчүн бир жактама укпайлы, ата-энелер да угайлы да, мугалимдер да угайлы. Эмне себептен взнос көтөрүлүп кетти дагы, эмне себептен ата-энелер ушунчалык кайгырып атат дагы, эмне үчүн бүгүнкү күндө ата-энелерге ушунчалык оор келип атат. Мына ошону да карайлы. Анан мугалимдерден азыр директорден дагы, бухгалтеринен дагы бардыгынан интервью алабыз. Барын тактап сиздерге ачыктап беребиз, Кудай буйрса. Анда аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Ата-эне эмне дейт анда? Балага эмне алып берет? Взносу интернатка берип койдук, туурабы? Биз ошону сизге чечип бергенде сентябрь башында кайрылганбыз. Ошол дагы эле чечилбеди. Биз каршыбыз. Сиз ата-энелердин силердин көз караштары менен чечилет деп айтасыз да. Негизи өкмөт буйрук чыгарып койгонсо, анда печатьтер менен эчимге кулак салбай эле жамаштырып коет да. Силердин чечимиңер менен эгер ушул олтуруп берсеңер, Питанияга кошулат экенбиз дегенди айткам. Питанияга кичине жок кылсаңар, мен ошончо болсо, ошонун какой-то проценти биз ошол взнос проценти Питанияга кошуп берсек болот экен, силердин чечимиңер менен деген. Мен аны силердин чечимиңер менен алып келген эмесмин. Питанияга кошула турган ата-энелик төлөмдөгү процент силердин макулдугуңар менен кошулат экен деген. Мен ошону Эми 60 сом деп эсептеп алсам. Ооба, жок. Жок, эжеке, азыркы макул. Жана айтып кеттиңер, ким менен кумуш дедиңерби? 2 жумада бирдеп. Мына график түзсөк деле болот экен, урматтуу. Бир жума интернатта жабылат. Туурабы? Бир жумада үйгө барса. Ошо мурун кеткен монту алмасын, график түзөт, маселе кыла турган эмес, эжеке. Эжекелер, урматтуу ата-энелер, биз интернатта азыр эжеке айтып атты. Мына болуп коюңуздар, кайсыл отурат, биздин тарбиячылар. Кайсыл учурда урматтуу тарбиячылар алып кеткиле деп силер жазсыңар. Силердин биздин ал эмебизге кирпек балага алып кет, уже бүгүн пятница болуп калды деген. Мен азыр таң калып атам. Бул маселе болгон эже. Бул өзүңөр балаңарды алып кеткиле, өзүңөр кол коюп деген. Кайсы? Каникулда коюп. Кайсы? Балда уурулук, бала ушул уурулуу жөнүндө болгондо өзүңөрдүн колуңа коюп алып кеткиле деп айтылган булчу. Каникулда алып кетти деп айтылган. Каникулда жаңжылдын астында ошол сөздү айтып атат ата-энечи. Балаңар анан ар жума жазбайт. Тарбиячылар, угатасыздар. Сөздү деле бергенде жазганда азыр. Мындай маңызы менен жоготуп койбой тургандар бар, өзүбүздүн оюбузду жай кылып сүйлөшсөк бардык нерсе чечилип турган экен. Жана бузук телефон болбойбу? Келиңиздер. Айтылган сөз айтылгандай так жашына кылып, мамиле кылып, аягындагы точкасын коюп билет. Көп сөздүн көп чекип койгонсо мындай кесин дейт тургандай айтпайт. Мындай эки сөз жазсак дагы түшүнүктүү жазайын. Чыр чырабай тургандай. Рахмат. Ильяс бара берсең эле. Эжеке мындайда, сиз сиздер менен кошулуп келдиңиз. Мен өзүм мындай чыгылашайын деп жүргөм, бул турмуш. Эмне берген болгондордун почти 100% үчүн бул маселени чечип койдук. Эртең окуучулар аяктап отурат, туурабы? Эртең окуучулар аяктап отурат, кийин дагы кете турганда 9 класста кете турганда, 11 класста кете турганда ошолордун баштап жашында чечип атат деген ниетибиз. Мен мисалы үчүн иштеймин, мен мындан мындай 10 сом дегенде төлөйм. Анчы. Мен үчүнчү ата-эненин шартын карап, жанагылар менен кычам болуп, эжер окуп бер деп учпай жүрдүм да. Мен колго мени азайтты деп мен жагмайм да. Сиз мен түшүнбөгөн жеримчи баягы балдар кетип каласызчы. Мен түшүнбөгөн жерим теге баягы кимиңиз баягы жана жок башка. Ана токтоп турсаң, анан кийин мындайда ошол мында токтолгон 4 миң деген акча, токтолгон акчаны ошончо
tuvalet yurtları, ayrı kavukları, ondan keyin bayağı küçük canavar töre yapsa da eşofmanın asıklar var. Bunca fotoğrafı niye niyeti var, niye masal var, ben hoşuma çıkıyorum da. Niye masal var, özüm kalmasa bir yapmak canım. Teşekkür. Töre yapmak öyle ki Yunus konuları. Bak yemin benim maksatım şu da. Hoşuma düşünüp böyle cevapla bir lezzetleşik etse hani bu çocuklar bizim İslam'da işimiz var. Dünya çalışmaları bilgi şimdi onlar sınırında şeylerden çok hoşuma. Rahmat. Hakim olayı düşündüm ya sınırı diyorum. Rahmat. Böyle cahil oturup jaslarla keçip işte polo duran meselesine aynen kurmayda bazı başüstü sana vurmayla onday men эгерде ушул жакшы жашоонун паркында мектепти бекердик болгонго мен деле жанагы колдоймун ушул сунуштучу эмне ушул маселеге эмне кереги бар мына ушул жерде ушунча убакыт отурасыздар эмне кызыкчылыгы бар ушунун баардык токмоктуу эми бул мамлекет тарабынан коюлду жок экен жанагы эле колу жок экен жанагы печаты жок экен дейт биз интернеттен алган нерсени эч жерде печатын таппайсыздар анан мен деле ушул жанагы мамлекет тарабынан токтомдун негизинде алып атпай мына ушул интернеттен алынган анан деп койду дагы эме деди мен агайлардын алдындагы база өткөн агайлардын жолуна мен эч кандай анамыз бере албайм мен өзүмдүн очурумда анамыз берем макул ошол жерде ушул туугандар ушул Владимир Ильич Ленин жатак мектебинде ушул жерде жатып окуган жаш балдарыбыздын ата энелеринин өзүндө оюн угайлы кандай болуп атат да кандай чечимге келебиз да кантип бул маселени чечебиз азыр ата энелерге сунушталабыз кана Кундуз эке келиңчи айтыңчы бияка карап Биз взноско каршы болуп атабыз да. Биринчиден взнос былтыр мисалы үчүн бир балага 4 миң акча төлөнсө, быйыл 8 миң төлөнө турган болуп атат да. 8 миң бул минимальный айлыктын 50%-ын алдык деп атат да. Жок, бул чечим жок, токтом негизинде чыгарылган деп атпайбы? Бул токтом негизи өзү жок болгон нерсе да. Булар каяктан тапты билбейм. Ошол жанагы биз 4 миң эле айына 500төн кылып бергиле, ошону ыраазыбыз деп атабыз директоргечи. Ошол болгон, ошол талапты коюп атабыз да азыр директорге. Ошону министрликке жеткизгиле, ошону чечип бергиле ата энелер. Бул минимальный айлык эч кандай бул адамдар иштебейт. Бул жерде айыл жергези болсо мындай айлыкты эч ким ала албайт деле. Көп жерде иштебейт. Көбү базынчак таяк дейт, бирок көбү кире албайт. Иштей албайт. Ошого биз өзүнүн эле 500төн калтырсын деп атабыз да. Ошол мурдагы сенасында. Айым элдин талабы да бул. Жок, мен сүйлөйм. Мен чыгарбай болом. Негизи бул жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн балдары окуган жатак интернат мектеби да. Анан кийин аз камсыз болгон дейбиз дагы. Аз камсыз болгон менен азыр 8 миң деген айлык биз үчүн акча взнос. Өтө эле оор да. Анан аз минимально 4 миң кылып берсин, 3 миң кылып берсин, ошону төлөйбүз. Анан 8 миң деген өтө оор бизге. Төлөй албайбыз. Бирок 4 миң деле кымбат эми айла жок. Жок, айына эмес, жылына бир жылга 500 десе ма? Дейбиз. Деген менен ошо питание да ошондой эмес да. Питание деген мисалы 60 сом эле бөлүнөт бир айга. Бир балага. Бул 60 сом деген нерсе бул эмнени чечет? Эч нерсе чече албайт. Мисалы үчүн балдардын жатаканаларын эч нерсе талапка жооп бербейт. Питаниядан алымсынбайбыз мисалы үчүн. И плюс много взносын өтө эле очойтуп атат да. Взнос деген бизге өтө эле ооруп калат. Мисалы үчүн 4 баласы барлар бар, 5 баласы барлар бар. Бу жерде негизинен жана жашар алимат деп коет кыргызча айтканда. 4-5 баласы бар, жашоо оор балдарды окутат чынында. Чынында кыйын. Мисалы үчүн эч кимде айлык алып иштеген эч ким жок. Бүт бейбечаралар. А бу жерде баягы эле акчалуулар окутат экен, дагы деле. Акчасы жоктор баягы бечаралар дагы эле калат. Ошол маселени чечип берсин бизге. Бизге негизги 4 миң деле кымбат. 3 миң кылып берсин, пожалуйста. Балдарыбыздын келип кеткен акчасы бар. Мисалы үчүн питание жакшы эмес деп биз жумадан кош беребиз. 150 сомго беребиз, 120 сом беребиз. А келген бензиндери бар, расходу бар да баланын деле. Канча балаңыз окуйт берди? Менин аз 2 эле балам окуйт. Ошол. Сиз сынча ака.
Биз деле ошо взнос боюнча келдик эле. Башка тарбия, окуулар боюнча эч кандай эжеке агайларга мындай жалпыбыз жок. Билими боюнча деле, жатаканабыз боюнча деле эч кандай жалпыбыз жок. Бул взнос да, негизи взнос болуп калат. Действительно быйылкы жылы 8000ге көтөрүп таштады. Аны сентябрдан бери чече албай келатабыз. Сентябрда чогулуш кылдык, аны жаздык деп эми биз ата энелер төлөй албай атабыз да. Ошол эле максат. Эми түшүрүп берсе, ошо бияк айткандай эле 3000 ошо айына 500 сомдой ошондой кылып берсе, мисалы көтөрүшүбүз мүмкүн. Андан эми 8000 деген Бизде талап кылып атат, бирок талап кылган төлөй албайбыз да. Аны төлөй албасаңар, пожалуйста, балдарыңарды алып кетпей дейбиз. Балдар үчүн эмнеге алып кетебиз? Бала каалаган жерде окуйт, туурабы? Балаларыңды алып кеткиле деп азыр именно тарбиячы, эң чоң тарбиячы ошентип айтып атат. Балаңарды окута албасаңар, баш тарбиячы. Балаңарды акчасын бере албасаңар, пожалуйста, балаңарды алып кете бер деди. Балаларды сен алып кет деген актың дагы жок дедим. Биринчиден бала каалаган жерде окуйт. Каалаган жерде окуган укуктуу. Ошондо эле эме албай өзүнүн мындай жөнөкөй адамдарды басмырлап сүйлөттүм да бу жерде. Колунда барлар подкалинде биздин балдар окуй берген, колунда барлар окуйт экен, бейбечалар окуй албайт экен, жөнөкөй адамдар, карапайым адамдар. Аке, сиз кандай ойлойсуз? Бу жерде эми туугандар калыс болуш керек да. Азыр могу калган ата энелердин бардыгын уктуңар, мугалимдерди уктуңар, өздөрүнүн системасы, өздөрүнүн тарбиясы бар. Биз көпчүлүк убактарда ата энелер өзүбүз баягы балдарга болушуп, анан көп нерселерди өзүбүз бузуп алабыз чынында. Анан биз келип мугалим менен урушабыз, аны көрүп окуучу баягы апасы ыйлактын баласы алыгы апасы болушактын баласы ыйлак болуп атыр да. Эми бул бир маселе. Экинчи маселе, биз взнос жөнүндө. Взнос маселеси бул быйыл эле көтөрүлүп калган жок. Бул 2 жылдан бери жана болуп атыр. Асан деген директор келген бизгечи. Каятагы бир токтомдорду айтышты да, бир түшүнүксүз нерсе да, токтомун көрсөк алды, те Нурмат агай деген баягы директор болуп турганда. Директор болуп турган убактагы. Көрсөтөлгөн жок эч нерсе. Ошону бир конкретный бир жанагы деле факттер менен келтирген жок. Каяктагы бир тендерди айтат. Анан Нурмат агайдын убагында көтөрүлбөсө, кийин Турсуналы эке болду. 2 жыл 3 жыл анын убагында көтөрүлгөн жок. Раз Асан деген бала келди. Биринчи жылы 4000ге көтөрдү, анан кийин эле 8000 буланы ушундай ыржымак башталып кетти да. Сиздин оюңуз кандай эми ушул взнос боюнча? Взнос боюнча менин оюм мындай да. Тиги биринчи 20-сентябрдагы чогулуш болгон бизге ушу взнос жөнүндөчү. Былтыр. Быйыл. Былтыр. Былтыр окуу жылы башталган да. Анан кимизи бухгалтер, кассир бирөө келип отчет берген. Мана эке. Отчет бергенде, отчетто дана мынтип айтты, мага сомнение кылган жерде. Биз ушунча чогулду, ушунча карыз болду, ата эне карыз болду. Анан кийин бербей атыры топтогула, биз бул акча мыногуда туру, бул акчадан мынча чогулганын иштеткенибиз, ажаткана курдук. Биринчи корпустун астына 300 000 сомдук. Анан теги ылдыйга так 9 менен 10 корпустун ортосуна дагы бир ажаткана курдук. Ал 30 000 сом болду, 330 000 сом ажаткана кетти. Мен айлык алам, мени менен кошулуп 2 жардамчым кошуп айлык алат деген отчет болгон. Анан мен сурагам ичиничи. Сен дагы калдыбы отставка, сен дагы банкада туру, акча. Сен бир түшүнбөгөн жер ошончо ол убакта 4000ден беле 4000ден чогулган акча ошондой расход болгон күндө дагы бешалак расход деп коет эми кыргызча жалпак тил менен айтканда. Расход болгон күндө дагы анан кийин ата энелер төлөөбүзө, кээ бир ата энелер төлөөбүзө, дагы минус алиге жанагы лыгыту бар адамдар бар. Ошо төлөбөгөн күндө дагы калган акча турса, көтөрүшүнүн кандай негизи бар эле? Мен ошого түшүнбөй атырмын да. Вот именно ошого түшүнбөй атырмын. Мен азыр суроо бердим, мен азырчы. Суроо берсем, жанагы мен отчетторго көп барам. Баягы Дыйкан чарбанын жетекчисимин да. Жанагы бизге баягы отчеттордо соцфонддон, налогойдон, ушу ар түрдүү быйыл налогой баягы 3 жылга министр койду. Соцфонддордон айрыкча буйрук келет. Буйрук келгенде эмне незгинде баягы биз отчет төлөйбүз, налог төлөйбүз. Айлык средний заработная платанын какой-то бир процентин жөнүндө жанагы. Мага как раз ошо кагазды көрсөтүп атыр. Кагаздын бул взноско интернетке кандай тийиш жазат? Вот сомнение да. Себеби мен анык билем аны. Себеби биз ошонун негизинде отчет тапшырабыз соцфондко. Азыр ошол нерсени бухгалтерга кирип тактайбыз. Кетпей туруңуз.
Эже сиз кандай дейсиз? Мен деле мына жогоруда айтылган ата энелердин оюна пикирлерине кошуламын. Мен деле негизинен взноско каршы болуп келгем. Былтыр эле ошол Асан агай Нурмбетов фамилиясы жаңылбасам, Асан агай директор болгондо, ооба мурунку директор болгондо взнос 4000ге көтөрүлдү. Андан мурда биз 2700 сомдон төгүп жүргөнбүзчү. Анан быйыл эле Илбир секирик болуп кетти да. Взнос 4000ден эле 8000ге көтөрүлүп кетти. Мындай олчойгон сумманы ата энелердин чөнтөгү көтөрө албайт. Андай шартыбыз да жок. Азыр мына мамлекетте жашоонун баарыбыз эле көрүп атабыз. Республикабызда жумуш жоктуктан жанагы жыргаганман жылкычы болуп турмунбу дегендей. Балдарыбыз үй бүлөнү бага турган, кыскасы колунан күч иш келгендер ушул башка жака барып иштеп атпайбы, мигрант болушуп. Анан баш мыйзамда эле жазылып турат да, баары эле окуса керек, эми кызыккандар карайт да, эме кылып. Мамлекетте Кыргыз Республикасынын жарандарынын баары акысыз билим алууга укуктуу деген. Туурабы? Анан кийин акчасыз да, ошо акысыз, эми 1 сом төлөбөй, 1 тыйын төлөбөй. Мисалы мен 4000 төлөбөйм. Эмне кылышса билбейм, бирок 8000ге да 8 тыйын да бербейм. Азыр мен чогулушта да айттым. Мен 5-А класстын ата энелер комитетимин, Токтобаева Акыл бөбөмүн. Мен негизи ошол взноско каршымын. Негизи эле мындай чогулушка келгенде ата энелердин ичинде айта турган сөзү ушул эле, мен айтып аткан эле сөздөр. Бирок коркот да, мындай балам кодулап коебу, балага басым жасалып кетеби деп. Мен баягы 20-сентябрда мына жерде мектептин алдында чогулуш болгон, жалпы ата эне чогулуш. Анда да айтканмын. Мисалы бухгалтердин кирип алып туруп балага сен барып сабактан кийин взносты алып кел, былтыркыңды төлөбөпсүң. Анан быйылкында төлөгүн. Мугалимдердин да ушинтип айтканга акысы жок да. Укугу ким берди буларга укукту, мисалы? Айтканга андай акысы жок. Анан ушул жогорку жака үнүбүздү жеткирип койсоңор деп суранат элек да силерден, эме. Рахмат. Нурлан, ушундай. Директор менен бухгалтердан мисалы жанагы маалыматты алабыз, чогуу киребиз, аз барыбыз. Ошол жерден да суроолорду коесуздар. Анан мен жанагы дагы бир айта турганым, мына токтом деп көрсөтүшөт да, жылдагы эле ушул колуна кармап алган ошо бир токтом кагазы бар. Анда бир мамлекеттик иш кагазы эмес алчы. Жөн эле мындай эле 2 сомдук, 1 сомдук листке чыгарышып алган компьютерден. Ошону алат да могу жерге доскага тиркеп коюшат. Мына деген дейт өкмөттөн келген токтом. Ушу токтомду аткарыш керек. Мына мисалы быйыл минималдуу эмгек акыңарга карап, ошондой 8000 болуп калды взнос. Ай сайын мынчадан бөлүп төлөп турсаңар болот деп. Анан төлөй албайбыз. Иштебеген көп пенсионерлер бар, кар-картыңдар эле калган. Анан жаш балалар бар айылда азыр. Негизги күч башка жактарда иштеп атпайбы? Ошон үчүн биз ушуга каршыбыз. Анан бул токтомдорунда деле эч кимдин печаты да эле жок, мамлекеттин, өкмөттөн көтөрдү дейт. Өкмөттөн мисалы бир адам, 2 адам келди деди сентябрда Алима Мамадалиевна. Ал келген адамдар ким экенин деле анык айткан жок бизге, кандай лицолор, кандай позицияда, кандай креслодо отурат, алар жөнүндө деле таптакыр маалымат жок да. Азыр деле мисалы мына чогулушка өзүңөр деле көп болдуңар да, кирип катышып. Чогулушта айтып атпайбы, мына эмеден Google'дан карасаңар деле жообу бар, мындай кылсаңар жообу бар деп. Анан кайрылууну интернет аркылуу жөнөттү эжеке же мындай кат жүзүндө жазып жөнөттү, кол коюп. Билим берүү министрлигине, өкмөткө кайрылдым деп айтты да, азыр өзүңөр деле уктуңар. Анан ошонун жообу кантип эле интернеттен келип калат дейм да. Мен азыр ушуга таң калыштуу. Азыр ошону тактайбыз эже. Бул эми мындайча айтканда чогулган взносту баягы бухгалтер айтып атпайбы? Чогулган взносту биз эч жака жумшабайбыз дагы, кайра эле мамлекетке төгөбүз дейт. Анан бул айлампанын кимге кереги бар? Ата энелерден кыстап, төлөйсүң деп чогултуп алган акчанын анан кайра мамлекетке которуп коюунун эмне зарылчылыгы бар дейм. Мамлекет муктажбы ата энелердин акчасына? Ооба. Азыр ушул суроолорго жооп алабыз бухгалтерден жана директордон. Эже сиз дагы сүйлөйсүзбү? Мен эмне дейт элем? Мындай эл катары, мен Назарметова Нурля. Мен жалгыз бой энемин 3 балам бар. Биринчиси уже 9-тан чыгарып алып кеткем. Анан уже азыр 2 кызым бар бул жакта. Бирөөсү 8-де, бирөө 3-класста окуйт. Негизи мен жалгыз бой энемин алимент албайм. Жакында взноско эмеге тапшырдык, эмне деп коет? Пособияга. Анда дагы кыйынчылыктар менен азыр 1200дөн берет. Ал акча даже жолуна жетпейт чындыгында. Анан балдар Кытайсай, майдын Кытайсай деген айылынан катат. Бизде жол тетири. Интернаттын негизгиси бул жер аз камсыз болгон. Ошо жетим жесирлер, анан кароосуз калгандардын негизи мектеби. Биз ошого байланыштуу шартыбыз жоктугунан бергенбиз негизи.
биздин балдар келгенден кийин биз да байкап атабыз, биздин арабызда акчасы барлар, мындай өздөрү каржылаган, мындай камсыздагандар кенен кесир келип деле алар тааныш билиш кылып киргизип, бирок биздин балдарды дагы ошолордун деңгээлине чейнеп жылдан жылга взнос көтөрүлүп баратат. Чындыгында бул маселе айтылып келди, эч кандай үн эч жака жеткен жок. Баягы айтылган боюнча кайра жабылып кеткен. Бул жерде минус жактар эмне? Ата-эне бул жактын көйгөйлөрүн айтса, анын сөзсүз баласын терс көрүнүштөр менен мындай туура эмес мамиле кылганга барат. Баланы чыгарып, ошондой маселелер чыгат. Айтпай эле коеюн десең, чөнтөгүңөн күч келип. Например, мен ошо 8 миңди бере алган жокмун. Баштапкысында бирөөсүнүкүн араң бердим, бирок кийинкисине келгенде апам пенсиясын кошуп туруп берген күнү келди. Болду ошол күндө. Урматтуу көрөрмандар. Эгер башында эле айтылат, эгер взносты төлөбөсөңөр, балдарыңарды алып чыгып кеткиле деген сөз болот. Биз эмне үчүн бердик? Биз аз камсыз болгон. Например, бизде мен жеке оюмда дедомдун катары эле биздин мектеп. Анан мүмкүн болушунча билим алсын, жакшы жагына өзгөрсүн деп мугалимдер эски мугалим билими күчтүү деп бергенбиз биз чындыгында. Башка жакта деле кошунаныкына деле өзүбүз мектеп окуган мектепке деле окусак болот. Бирок биз шартыбыз жоктугунан бердик. Негизи башка мектептерде мен угуп билгенден взнос жоюлтат. 200 сомдон 500 сомдон чогултурду, аны кайра ата-энелерге кайтарып берилет да. Эмне үчүн бизде андай болбойт дагы, наоборот, жылдан жылга күчүнө алып атат, көбөйүп баратат взностун саны. Келген директор дагы чечиш керек, башка жака кайрылсын, если үнүбүз жетпесе биз дагы жардам берели деп. Лично мен өзүм Бишкекте турам. Именно ушул взнос боюнча мен кетпестен ушул жерде турамын. Анан дагы бир маселе, балдардын ошо түшүнбөстүктөрүн, мындай мугалимдердин же жакшы иштебегендигин, мугалимдер го жакшы иштеп атат. Воспитательдерден анча-мынча минус жактар болуп атат, кээде класс жетекчиден болуп атат. Ошол тууралуу кайрылсам, например, мени жаман көз менен, мен айтып кеткенден кийин макул дешет. Бирок кеткенден кийин балдарыма да туура эмес. Кандай мамиле кылып атат? Балдарыма туура эмес отношение кылып, көз карашы уже балдардын психологиясын бузуп, туура эмес көз караштар болуп атат. Менин кызым, мына 3-класста окуган кызым, кече жакында айтып өтөйүн, Айсулуу деген воспитатель, менин 3-класстын кызымдын воспитатели, кызым ооруп калган болгон. Мен башка жакта границада болуп калдым. Кызымын кароосуз калып калган ошол учурдачы. Кароосуз калып калгандыктан мен телефон чалып, чоңураак ким бар жаныңда бер десем, ошолорго берген, булар апарып көптөшүп апасы ызылдап атат, өйлө тажаң аял экен деген туура эмес сөздөрдү айтып, ушул жердин эле өзүнө эме Гагариндин жанында мурда диспансер болгон экен, ошонун туп больница, уже азыр общий больница болуп калыптыр. Ошол жерге алып барып жаткырышып, ошол жердин врачтары карап, кызым ушу 2-3 күндөн кийин келдим мен, именно ушуну угуп. Кызым корпусуна кайра келгенде воспитатель айткан күнү болгон. Сен кийимин алып кеткени келгенде, домашнийларын алганы келгенде, сен кийимдериң баарын чогултуруп алып келгиниң. Если кийими үйүңө апарып, жуудуруп, хлорлоп алып кел, болбосо мектептен келбе деген сөздү айткан. Мен ошол тууралуу келген, мен бирок айттым дедим. Мугалимдер, конечно, карга карган көзүн чокпайт деген бар. Жаап жашырып, биринин бири жактап коюшу берет. Ыңызда диплом бар. Азыр учурда көптөр дипломду сатып алат чындыгындачы. Мен бул ушул эле көрүнүш кечегидей дагы болду. 8-класстагы кызымын класс жетекчиси Чолпон деген эжекей бар. Ал жаап жашырып, ачык таккан түрүндө көрүндү. Мен бирок чындыгында өзүн даже тааныштырган жок мага ким экенинчи. Мен ата-энеми билгим келет. Бул нерсе мага вопрос болуп, табашмак болуп калды. Келдим, беттештик, бирок директордун кабинетине кирип сүйлөшкөндө дагы завуштагы айтты деди. Мынтип карап көрсөң, бул жерде тааныш билиш, биринчи воспитатель уборса болуп кирет. Анан воспитатель болот. Еще бир аз убакыттан кийин класс жетекчи болуп калышат, мугалим болуп калат. Бул нерсени чындыкты мен айтамын, балдарымы чыгарса чыгарып көрсүн, бирок мен ал учурда мен дагы башка жактарга кайрылам да бул тууралуу. Эгер балдарыңыздарды ушул видеодон кийин өгөйлөп, ушул жерде мугалимдер, воспитательдери өгөйлөй турган болсо, биз дагы келип видео тартабыз жана буну бийликке жеткиребиз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, биздин ушул Чаткал району Шакафтар шарчасында Владимир Ильич деген жатакана мектеби бар. Жатак мектеби. Гимназиясы да бар. Ушул жерде биз окуп кеткенбиз иши кыза. Ушул ата-энелердин үнүн угуп коюңуздар, суранчы. Эгер дагы балдарга ушундай ата-энеси кайрылгандан кийин өгөйлөй турган болсо, анда аларга мыйзам чегинде чара көрүп бериңерди биз талап кылабыз. Мен дагы кошумча айта турган сөзүм,
мугалимдерге директор менен завучту беттештирип ата энелерден чакырдым, бирок чындыгында ата энелер келбейт. Айыл жеринде 530 окуучу дейт. А ошонун 300 окуучу ата эне болсун, эми 1ден 2ден 3ден окуткан балдар бар да. Эч ким келбейт, собранияга чогулушпайт. Мен группадан канча жаздым, взносты чечели, мондай болуп атыптыр, класста ушуна түшүнбөстүк болуп атыптыр, бул жөнүндө кайрылалы десем, ата энелердин бирөө айтып берген жок. Себеби менин баламды чыгарып салат, менин балама туура эмес көз карашта болот дейт. Бул коомдук жер болгондугу үчүн эжеке тартканыбызга мыйзам уруксат берет. Коомдук. Эгер сиздин жеке үйүңүз болсо, барып тартканга мыйзам уруксат бербейт. Ошондуктан биз дагы аша чаппайлы, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ушул ата энелерге болгон кайгы муңун угуп туруп, жообун тактана берсеңиздер жакшы болот эле. Ушуну тактап коелу деп келдик. Рахмат ушунчалык убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн. Микрофону отурду, каалагандай сүйлөп, столдоруңузду берсеңиздер болот. Биз взнос боюнча дагы кайрылып атабыз да. Эжекеч сентябрда чогулуш болгон, ата энелер чогулушу. Андан ата эне чогулушунда ошондой айлыктын 50% арзандалып негизинде айлыкка взноска кошулду деген. Анан биз ата энелер каршы чыкканбыз. Сиз эми биздин үнүбүздү жеткизиң деп эжеге кайрылганбыз. Директорге кайрылганбыз. Макул, мен силердин кайрылууңарды жеткизип көрөйүн. Бирок сөз бере албайм. Чечем деп. Бирок жеткизген аракет кылайын деп калгам. Мына дагы деле ошол көрүнүш, чече албай калган жок. Дагы деле ошол негизинде дагы деле ошо взнос дагы деле калыптыр ошогочу. 8.000 боюнча калыптыр. Bir балага 1 жылга. А мурун bir балага 1 жылга 4.000 эле былтыр, мурдагы жылы. Ошол негизинде ошого эле калтырып бергиле деп кайрылганбыз. Дагы деле чечилбей атат. Анан ошо взностун акчалары кандай кетти, кайсы жака кетти деп бухгалтер акеден сурасак, бул жерде айта албай калып атат. Быйылкын жана өзү ата эне чогулушта болгондо айтканда быйылкы взносунун топтолгон акчасы 1.400.000 болду деп өзү айтты. Биз мамлекетке беребиз, мамлекеттен биз анан кайтарып биз ошонун кайсы берки объекттерди кыла турган болсок, ошо бизге мамлекет өзү берет акча деп ошентип айтты. Биз ошого түшүнүктүү болсун деп, взносты эле түшүрүп берсин деп ошого кайрылып атабыз да. Азыркы ата энелердин көпчүлүгүн бүгүнкү чогулушта мен да катыштым мына эжеке. Көпчүлүгүнүн талабы взнос маселеси болуп атат да. Ушул өтө чоң бир проблема болуп атат ата энелер үчүн. Өзүңүз жакшы билесиз, айыл жеринде ата энелер көп иштебейт. Бирөө фирмада иштебейт, бирөө башкада иштебейт. Иши кыза өзүнүн кара казанын кайнатып жүрүп жашап аткан ата энелер бар да. Эми ушул взнос маселесин канткенде түшүрсө болот? Саламатсыздарбы дагы бир рет. Бул маселени 2022 жылы 20 сентябрда жалпы ата энелердин чогулушу болгон. Ошол мезгилде 22 жылдын 13 июлунда мына бизге моундай муну турасыңарбы? Ошол учурда жанагы министрдин атайын аудиторский эмеси келген, проверкасы. Мына ошол проверкада келгенде бизге моунтуп туруп, мынакей окуп коесуңар, аудиторский заключение берген. Мына ушул аудиторский заключениянын негизинде 13 июль 22 жылы. Анан ошол жерде бизге мына моундай деген эмени көрсөтүп кеткен. Заключениянычы. Анын ушул заключениянын негизинде мына bir балага 300 сом болгон, bir балага 500 сом болгон, жыйынтыгында 4.000 болгон деген, Анан результат родительский взнос установлен был меньше, чем установленного места указанных постановлением размеров родительского взноса, что привело невыполнение требований установленных норм постановления деп келген. Анан мен ошону окудум дагы, анан биз ушул бизге көрсөтүп кеткен негизинде биз эмнеге ушул туура эле да бул моундай болуп келген. Мага чейинки директор ушинтип алган экен 2018 жылы, 20-22 жылы десем, мына могул эмени постановленияны. Мага моунтуп туруп, мынакей чыгарып, моунтуп карматып кеткен. Мурдагы директор.
Жок, кечеги Абдутовскийдеги. Анан биз аны алдык дагы мынакей ушул жерде дан эле жазылып турат. 21 жылы 22 мына кандайча десек минимальный зарплатанын 50% депчи. Анан минимальный зарплатанын 50%ин алганда 1970 сом экен. Анын 50% бир айда 985 сом болот экен. Биз мына ушуну 8 айга көбөйтүп туруп 7880 сом деп алганбыз. Мына ушул жана проверканын дагы заключениянын негизинде. Анан буну алдык. Муну алып туруп мен август айында воспитательдерге бердим. Что ата-энелер муну менен таанышсын депчи. Анан таанышып турсун, мен деле келгенде жөндөн жөн отура алган жерим жок. Коркуп, коюнчу өзү 4000 көзө кантип биз экиси көтөрүп беребиз дедим. Дезем мынакейди улам моуларды коюп монткенден кийин дедим дагы чын эле нарушение закондо болуп жүргөн окшойбуз. Туура эмес аткарылып аткан экен деп мен муну көтөрөрдөн мурун август айында салганбыз эмелерге. Анан ошол августта болгон окуядан келдик дагы биз 20-сентябрда чакырып нову менен тааныштырып атабыз ата-энелерди. Ошол мезгилде ата-энелер буга мынакей ушул менин алдымда отурган ата-энелер Кундуз өзүң бар элең, эжеке сен да бар элең, анан калгандарды элестебейм, барбы жок экөөңөрдүн өмүш бар беле. Мен эме кылдым. Тааныштырсам булар ошол сөздү айтты. Биз айыл жергесинде болсок, турмуш шарты ар кандай болсо, анан керек болсо бизде менин эмеси бар. Президенттин мектептеги жанагы бесплатный болуш керек депчи. Билим берим тармагында бесплатный болуш керек, балдар бекер билим алыш керек деди эле. Ошол жерде айттык, бул жатак мектеп. Алар жергиликтүү мектеп, алар жерде жатып окубайт. Ошол жерде айырмабыз баары биздин депчи. Ошол тараптан айырмаланабыз. Анан ушуларды көрсөтсөм, ортодо анча эме ар ким оюн сунуштады. Менин оюмда сунуштаганда айттым, анда токтоп туруңуздар. Эмне кылабыз дегенде, эми ушул жерден ушундайдан болуп калса, чогулуп калса, биздин тамак ашыбыз 60 сомдон айына. Бир балага. Бир күнгө бир балага 60 сомдон. Анан 60 сомду эсептедик дейм, азыр бир бөтөлкө кылабыз деле мынтип кетти, значит, жакшыраак чогулуп мындай боло турган болсо, ушунун негизинде балким биз питанияга кошо алабызбы деген ой пайда болду дагы. Биз ата-энелерге сунуштасак болбой койду, 60 сом менен кала берсин, биз монтпейбиз деген мына Кундуз сенин сөзүң эле ушул. Ошол кала берсин, 60 сомдогу тамакты жей берсин деди эле. Анан кийин биз муну 8000ге, ошо 7880 сомго макул эмеспиз деди. Мен ошонун негизинде мен жогору жакка кайрылып көрөйүн анда дедим ата-энелерге. Буну мына ушинтип көрсөтүп кетти эле. Анан могул жерде мына токтом турат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө. Ошону көрөлү дагы мен ошонун негизинде кайрылып көрөйүн дедим. Кайрылдым. Мен кайрылганда ошол күнгө чейин кайрылып көрдүңүзбү? Кайрылгам. Мына кайрылып көрсөм, мынакей. Балдар мага жол келди. Азыр карап атат элем. 1-2 деп азыр ата-энелерге силерге деле окуп бердим эле ошол жерде. Кайка кое койдум. Негизи бирок бул токтом өзү анан 2014-2015 чыккан кийин жокко чыгарылган да эле. Жок, өзү мен балдар, мен деле өзүм жанагыда биз ушундо мынакей балдар. Мынакей министрдин орун басары Жусупбекованын жообу. Мына ошол жооп келди. Мына жооп келди мага. Мынакей. Мынакей тартып коюңуздар. Мынакей. Мына ушундай ачык болуш керек. Эми дагы бир жолу ушу ата-энелердин кайрылуусун ызылдаганын эске алып дагы кайрылсаңыз мүмкүнчүлүк барбы? Эми мен ойлойм, Каныбек Капашевдин өзүнө барып жолугуп калган мүмкүнчүлүк барбы? Менче кечээ биз 2 күн окудук. Мен именно өз ушул мектебибиздин жанагы эскилигин айтып, анан тамак ашты айтып, анан обязательно ошо ата-энелер взносун кошуп туруп дагы кайрылдым. Мен кечээ 26 күнү конвертти алып, өзүнө мен жанагы жакын жолотподу, бирок мен конференция эмеден кийин коллегиядан кийин Айнагүл деген эжекенин колуна апарып конвертти бердим. Бердим кечээ. Мурунку күнү, 26 күнү. 26 апрель күнү коллегия болду да бизде саат 5-терден өтүп, мен ошондой чамаларында менин колума тапшырып бердим ошол конвертти. Ошол катым жазылганым, эгер кааласаңар азыр компьютерде туруп алып деле окутуп берем сиздерге. Мен даярмын. Болду, бул суроого жооп алдык. Андан кийинкиси мына ушул маселелерди өзүңүз барып
ошол билим берүү министрлиги Каныбек Капашев өзү грамотный адам да, өзү саясатчы адам. Ошол адамдын өзүнө жолукканга мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Кудай кааласа аракет жасайбыз. Мен өзүм деле кечээ мүмкүн болсо барып туруп ошонун өзүнө жолугайын десем, эми мага окшогон адам аябай көп экен. Ал жерде мындай мүмкүнчүлүк болбой калды. Буюрса аракет жасайм мен аны. Взносты түшүрүп бергенге канчалык аракетиңиз бар бүгүнкү күндө? Мен если Колуңуздан келишинче. Менин колуман келишинче мен азыр бир гана эме кыла албайм. Мен сөзсүз ата энемин. Себеби деген ушунча бала бардыгынын үстүнө мен турам азыр. Ушулардын мүмкүн болсо жоопкерчилигин мойнума алып турам мен. Буюрса, эгер колуман келген аракет бул остановленияны бул эски жараксыз эле моундай деп туруп чыгарып берсе, нур үстүнө нур. Мен аны колдоймун. Бекер кылып берсе дагы магачы. Биз мындай урматтуу ата энелер, эгер бекер кылып берсе, эмне үчүн ушул чырдын кимибизге кереги бар эле? Кимге кереги бар? Кимге кереги бар эле? Эми мамлекет койгон экен, мамлекеттик мектепте билим алып атырбыз. Биз мамлекеттин мыйзам чегинде баш ийүүчү аткаруучу адамбыз. Мен баш ийем мыйзамга. Жок, негизин айтам да. Жок, урматтуу ата энелер, туура түшүнүңүздөр. Негизге эжекейдин максаты ошондой экен. Эгер болсо, эми дагы сиздердин кандай талабыңыздар бар? Бухгалтерге айтыңыздарчы, мынакей алдыңызда отурат. Анан эме, мен барганмын эмени министрге. 29 сентябрь күнү барсам, жанагындай үстүнө барып калыптырмын да. Именно ошол күнү барыптырмын да. Барсам, мурдагы министрдин эмесине ошол именно өзүм барганмын. Өзүм барып ошонун алдына жолугамын деп барсам, мен ошого дал келгем. Деп эле унчукпастан кайткам да. Жаңыңыздан эртерээк барыңыз, бул дагы бошоп кетелик. Азыр бухгалтер баягыда 20 сентябрда чогулуш болгондо айтты да, азыр Манабекке жок экен, жумуштан бошоп кеткенби, кандай болгон, же башка жакка которулуп. Анан ошол отчет бергенде айтканда, биз ата энелерден чогултулган взносту мындай мектептин керегине иштетебиз, анан цехка ажаткана курдук, 2 ажаткана курулду, 300 канча миңге деп ошо жалпы суммасын айтты. Анан калган акчалар 300 миңдей ушундай сумманы айтты окшойт. Азыр жакшы эстей албайм, бирок ушундай эмени айтты да. Турат чогултулган взностун акчасы деп. Анан ошондо айтканда, отчетты баштарда мурда айтты, биз ата энелердин взносунан 1 тыйын албайбыз, бизге кереги жок, андай деди. Анан отчетун берип аяктап атканда, ал өзү айтты. Бир отчетто 2 түрдө сүйлөп калды. Ушул жерде уккан ата энелер деле бар. Башкы бухгалтер 15 миң сом айлык алат взносунан, анан жардамчылары дагы айлык алат деп. Анан мындай укук жок болсо керек дейм да, ата энелерден чогултулган акчага айлык кылып жашаганга. Анан мен канааттанбайм мына берген бухгалтерлердин эмелеринечи, отчетторуна. Себеби бул ата энелерден чогултулган маңдай теринен табылып чогултулган акчаны азыр баягыда бул бухгалтер айке да атыңызды билбейт экен, кечирип коесуз. Баягы айтып атпадыбы, чогултулган акчаны биз өзүбүзгө жумшабайбыз, кайра эле мамлекетке которобуз деп. Анан мени башым жетпеди да, мисалы ойлонуп турчу, эми биз жөн эле адамбыз. Бухгалтер болгондон кийин мындай жөн эле логикалык жактан ойлонгондо деле ата энелерди ушунча талап кылып, взносты былтыр мисалы 4 миң болгон. Быйыл ил бир секирик жасалды дагы 4 миңден 8 миңге көтөрүлдү да взнос. Анан биз ата энелердин көпчүлүгүнүн эле эмеси көтөрө албайт. Шартына туура келбейт. Анан ошол чогултулган акчаны кайра эле мамлекетке которулса, анан мамлекеттин кандай жардамы бар дейм да элгечи. Эл менен болуп аткан мамлекет да. Эл бар үчүн мамлекет турат да. Элдин колдоосу менен эмеси менен. Анан ошол айлампанын кереги бар беле дейм да. Ата энелерден чогултуп алып туруп эле кайра мамлекетке төлөп, бунун эмне кереги бар? Эмне кызыкчылыгы? Кимдин кызыкчылыгы үчүн ушундай болуп атат? Ошол башым жана эжекебиздин сурооуна сиз жооп берип коңузчу. Чогулган акча негизи кассага приходной менен алабыз. Топтолуп республиканский специальный счет деген бар. Ошого төгүлөт. Анан кийин аякта атайын бекитилген смета боюнча ар бир багытта өзүбүз тендерге объявить этип кайра иштетебиз да. Муктаждыкка карата. Мектептин иштерине. Ооба. Быйылкы курган ажатканаңыздарга канча расход кетти? Быйыл ажаткана курган жокпуз. Бир жаңы ажаткана курду деп атпадыбы? Былтыр курулганбы ажатканасы? Мурда курулган.
Ошого канча расход кетти? 290 канча миң кеткен да. Канча комната? 2 комната. Биягы Балдардыкы, бир жагы кыздардыкы. Очко. жанагы 1-сентябрда эгер сиз айтып атасыз го, 1-сентябрда взносту алып келбесең кабыл албайм деп айтты деп атасыз го. Ошого кандай карайсыз эжеге? Мен бул сөздү, бул эмени биринчи угуп атам. Мага бир дагы бул убагызга чейин бир ата-эне кайрылган эмес. Ушундай взносту төлө, анан мен жатаканадан орун берип атам деген мен биринчи жолу уктум. Мен негизи Взносту төлөбөсөң кабыл жок, албайм. ошондой деген сөз мен уккан эмес экен. Ал сөз бар, тууралуу. Жок, менен мурун айтып жүргөн окшойт э. Эжеке, сиз азыр жаңы болгонсуз, билбешиңиз мүмкүн. Мындай сөз болгон да, анан мисалы азыр сентябрда келгенде мен ар дайым мектепте чогулуштарга дагы өзүмчө да келип балдарымдын сабагы кандай кыздармын. Менин балдарым да кыздарым да ушул жерде окуган да. Анан билими жакшы, тарбиясы жакшы, бертинчи мугалимдерге нааразычылык жок. Болгон сөз взнос жөнүндө баратат да. Туура түшүнүңүздөр. Анан сентябрда келгенде мен кызымды корпуска жайгаштырдым. Эки кызымды эки корпуска жайгаштырдым. Анан кеттим. Кеткенде кийин мага бир ата-энеден чалуу болду. Акылбы эже, сиз келипсиз деди. Ооба, келдим. Кыздарыңызды жайгаштырганда взнос төлө деп айттыбы? Жок, эч ким эч нерсе деген жок. Бир тиын төлөгөн жок. Мисалы мен төлөбөйм дедим. 4000 дагы 8000 да төлөй албайм мен дедим. Төлөй албайм. Андай сөз болгон жок. Мен алып бардым, тарбиячыларга тапшырдым. Кол коюп берип кайттым, жайгаштырып. Десем ал айтат, мен балам алып барсам, сен былтыркы взносты төлөбөпсүң. Ошол акчаны төлө, анан корпуска жайгаштырабыз деп айтыптыр да. Анан нары жүгүрдүм, бери жүгүрдүм деди. Акчаны таап төктүм деди. Жок дегенде жарымын төгүптүр деди эле. Ошентип төгүп анан баламды жайгаштырып келдим. Исхактын апасы, менин кызымдын классташынын апасы. Окуучуну жүзүнөн тааныйм, бирок өңүнөн тааныбайм эчеке. Мен өзүм эле жолугушкам. Жок, мен сиздердин. Анан ушул ата-энелердин кайрылуунан кийин, урматтуу директор эжеке, ошо балдарды өгөйлөө деген нерсе болбойт а? Жок. Сөз бересиз. Сенин ата-энең мынтип келип арыстанып кетти, чогулушта антты, минтти деген нерселер болуп атат да. Сиздерде болбосо да башка мектептерде болуп атат бул нерсечи. Ошон үчүн могу көрөрмандардын алдында, ата-энелердин алдында бул убадаңызды алып алайын дегеним да. Өгөйлөбөйсүздөр а балдарын? Мындай да, мен эмне дейм, бул күтүлбөгөн суроо. Мен уктасам да түшүмө кирбеген суроо. Мен бул суроо жөнүндө вообще бир жолу бул суроодун жанына жакындап да көрбөптүрмүн. Өгөйлөп, артынан сая түшүп, мен ушуну сенин атаң моундай, сенин апаң моундай деди эле деген эмени мен бул мугалим үчүн, бул чындыгында жөнөкөй адам үчүн деле бул эч бир орун албаган эме деп түшүнөм мен. Рахмат. Эми сиздин сурооңуз бар. Буга чейинки канча кишилер бул жактан көп далай деген окуучулар бүтүп кетти. А мен уже 8 жылдан бери ушул мектептин эмне болуп аткандыгын мындай сырттан билип турам. Өзүм ордун апам келгендиктен мен көп байланышпайм. Уже биринчи жолу собранияга катышып. Взнос. Мейли астан 2100 дагы төлөп жүргөнбүз жаңы киргизгенде. Бирок ошондо дагы эже айткандай эле айтылган. Взносты башында төгөсүң, анан балдарың кабыл алабыз. Мен взносты төгүп, эки балам чуркап жүрүп студент киргизгенде мен киргизгенмин. Мен ошол күндөрдү көргөнмүн, ыйлап жүрүп киргизгем. Анан кийинкисинде мына азыркы 3-класстагы кызымды дагы алып келгенде места жок, толуп калды деген. Списокто караганда байлардын дагы балдары бар болгон. Бул жердечи менин кызым 1 жыл тайнези менен сүйрөлүп, же садикке барбайт, же мектепке барбайт. Ушул күндөрдү да көрдүм да мен. Взносуң жок, келбесиң, места толуп калды деген сөздөр болгон. Чындыгында бул эжеке ал убакта болгон эмес. Анан взносто эле ырдап атабыз, бирок взнос ушунча жылдан бери мектепке жардам болуп атат, мон чөнтөгүнө кетип атат, булга кетип атат, бул акебиз толук отчет бере албай атат. Материал түрүндө көрсөтүп бере албай атат. Факт жок да. А ушунча жылдан бери взнос чогулуп атса, бул материалдар буга кемчиликтерине мектепке жумшалып атса, эмне үчүн мектептин абалы өзгөрбөйт да? Мен мурда 8 жыл мурда келсем, ошол эле боюнча мектептин көрүнүшү. А бир эле жолкусун туалет курулду, гана ошол сөз айтылып атат да. Жыл сайын монтип взнос 2000ден чогулганда деле далай акча жыйналат да. Ал акча каяка кетти? Төккөндөгүңүз жөнүндө бизге деген мындайча айтканда чек керек, станция керек да. Кайсыл жерге төктүңүз, кайсыл жерге банк болсо, жана бир айтыңыз банк дедиз, бир айтыңыз мамлекет дедиз, бир айтыңыз мектепте дедиз. Бул айтылды. Ар бир нерседен чек алынганда, ошол жөнүндө бизге туура факт берсеңиз, көрсөтмө берсеңиз, бизге ошол керек да.
Тендерге коюлуп атабы, тендерге коюлганда кайсы предприниматель же осо ут атаны, уткандан кийин материалдарын, товарларын полный алып келип складка, за склад комиссионду кабыл алышат. Ошол жерден накладной же счет фактурасын берет. Ал счет фактурасын за складтар отчетко намага алып келет. Мына алдык, мынча сомдук деп. Ошонун негизинде мен акчаны ого перечисление кылып берем. Которулган акчалардын чеги барбы дейт? Чек болбойт, платежный поручение. Банкка түшөткөн чек берет да. Жөн эле адам деле акча которсо чек алат. Негизи сөзүңүздү озуңузда сөзүңүздү талаштым. Мындайда бул мамлекет негизи аз камсыз болгондордун мектеби да, мамлекеттин эсебинен жыл сайын камсыз болуш керек негизи жогору жактан. Если болбосо мугалимдер көптөшүп кайрылса бул нерсе чечилет, чечилбеген нерсе жок. Буга чейин айтылган эмес бардыгы эле себеби бул жерде айлыгы жакшы убагында берилет, өздөрү менен өздөрү. А балдардын дагы кемчиликтер мен мейли 2 жыл чыдасам балам бүтөт. Бирок бизден кийинки муундар дагы мындай заманга жараша, талабына жарашкан мектепте окуш керек, ошого мүмкүнчүлүк түзүш керек. Анан силер азып жазып эле бияктан баарын каржылап. Мен апамы жанын койгон эмес. Даже мен акчам болбой атат дегенде балдарымын пособиясын алып келип болсо да төк деген сөздө айтылганда, бул апам факт түрүндө мага ыйлады. Мен пенсиямын апарып берип келдим деди. Төлөдүм, кутулдум деп чекти алды. Мен мисалы үчүн кутулдум, бирок кутулганы менен өзү аз камсыз болсо, интернат, дедомдун катары да бул жер негизи. Ошолорду списоктон караш керек. Дедом катары болгон бизге кайра мамлекет жардам берди. Биз анан взносто акча жыйнап кайра мамлекетке айланганы менен, орун алмашканы менен сумма өзгөрбөй атат. Эч бир жыйынтык жок. Мынакей директор өзү жооп берсин, Мейлі, рахмат тағы беріп. Жанағы, мен азыркы сен апам пенсиясынан бери дейсің, мен ал жыл учурда мен болгон эмесмин, кечиресиң, ал балким ошону ал деген мезгилде ата-энелердин өзүндө болгондур бул эме, взносчу. Апам айтты, жакын болот нерсе. Жок эме да, мен ушул эжекенин директору болуп апам айтты, чекке эменен апам төлөй албайм, шартыбыз жок, келишпейт атат, акча ачышпайт атат деген. Ким айтыптыр аны? Апам, лично мен апам. Жок, ким айтты? Жок. Кайсы мугалим дейсизби? Эжеке, мен силер өзүңөр жанагы өзүңөр суроо берип өзүңөр үркүп атпайсыңарбы? Урматтуу ата-энелер, мындай сөздү деле койгон эменичи, урматтуу ата-эне, кечириңиз. Жок, мындай факт менен айтып туруп анан кийин доказать этилген, болбогон эле айтып аткан жолдогу жоого деле жооп бере албайбыз. Чекти деген баары бир де. Урматтуу ата-эне, мен бул сиздин оюңузга толук кошулбайм. Себеби деген бул жөн эле айтылып аткан сөз. Факт болсо, пожалуйста, жооп бергенге мен даярмын. Даярмын эжеке. Эми ал чалуу боло берет дейм. Сүйлөшкөндөн кийин ар чалуу болуп кете берет. Урматтуу ата-эне, силер деген эмне үчүн? Жок, эми келгенде деле да мен силердин апаңарга мен сиздин чалбайм. Эмне үчүн чалам мен ата-энеге? Жок, мен өзүм чалам. Жок эме да, силер деген ата-эне бирөө айтты деген жолдогу жожомокко деле бизге ынтып айтып бербегиле. Болсо кармап туруп мына моундай деп алып келсеңер, мен ошол жерде мен жооп берет элем. Туурабы? Өзү 3 миң пенсия алат. Ошону алып кетип, чогултуруп жүрүп мектепке төгүп кетти. Өзү жебестенчи. Мен 6 ай ордуп, постельный режимде жаттым төшөктө. Мен өзүм ооруп калып туруп төшөктө жаттым, тура албадым. Мына сентябрдан бери мен иштебейм, например. Өзүм жалгыз күнү-түн иштейм ошо 3 баламды багыш үчүн. Бирок мына жакында эле бул айтылды, чоң кызым калып калган. Кайсы мугалим айтты, ошону далилдеп бере аласызбы? Азыркы болгон директор деп айтты да апам. Эмне үчүн сизге антип айтат, эмне үчүн мага зарайын айткан жоксуз бул жөнүндө десем, ошенткенден пособияңарды болсо да алып келип төгүп жапкыла дегенинен мен барып пенсияларды чогултуруп апарып төгүп келдим. Кызым башка айлам жок, антпесең мектептен чыгарып кетпесин деп. Менчи бул сөздүккө 250% кошулган. Себеби деген мен эч кимдин эшигине барып туруп мен эмнелер взнос төктөп бара элекмин. Эмне үчүн каяктан жөндөн эле күнөөлөп атасыңар, күнөөлөп. Жок, мен айтып тур деп атпайсыңбы? Значит, мен күнөөлөп атам да. Силерден мына койгондо мындай кое турган жакпайсың эмес, мен эч кимдин эшигине барсам мен кабыл алам да. Эмоцияга алдырбайлы. Жок, эме чындыктан эле. Маданиятта сүйлөшөлү. Жок, мен кошулбайм, менчи вообще кошулбайм бул эмегечи. Урматтуу эме кандай эме баласыңар балай бергиле. Мен жооп беремин. Себеби деген жанагы айтты, деди деген сөз менен жашабайлычы. Туурабы? Биз фактыны көрсөтөбүз, анан кийин жооп алып беребиз. Эми жыйынтыктоочу сөзгө келсек, эми кантебиз, эми ата-энелер мына кайрылып атат, урматтуу директор. Эми сиз баягы акыркы жыйынтыктоочу сөзүңүздү бизге убадаңызды айтсаңыз, сиздердин да убактыңыздарды албайлы, иш убактында
урматтуу кантебиз эми ушул взнос деген балени кантип чечебиз? Урматтуу ата энелер, мен мынтип кайрылмакмын. Деди деген сөздөн көрө келиңиздер, баланын үчүн, келечеги үчүн баарыбыз күрөшүп атабыз. Биз аркасынан сактап жүрүп ушул жерге, сиздер телефон аркылуу, башка аркылуу болгон эмеге ишенбеңиздер. Келип, ошол нерсени биздин өзүбүзгө коюп берип, мойнубузга алдырып, анан ошонун негизинде эч кандай иш алып баратпасам, мен азыркыдай силердей адамды чакырып мени бергенге мен даярмын. Эгер менин жооп бергенге даярмын. Эгер мен ошол жерде күнөөлүү болсом, эгер уйрулук кылсам дагы, мен кармалган болсом, кылган ишим үчүн мен жазага даярмын турганга, жооп бергенге. Мен ошентип айтмакмын. Жок эме да, мен айтып атам, материал катарындагысын эмес, мага азыркы болгон нерсени айткыла. Анан мен кантип мен барып алып туруп, взносты сурайм мен апаңан. Төгүлсүн деген да, Кудай кааласа ушул жерди сиз башкарып атасыз Алимбежа. Ошондой оңдоо түзөө келечекте балдар үчүн бир ошого окшогон кружоктор илим жагынан, билим жагынан, кол эмгек жагынан эми баланын баардыгы илимдүү болуп кетпейт экен. Бирөө пөрү төгүлгөн кол эмгек жооп кетиши мүмкүн. Бирөө спорт жагынан, мына жакында азыр спорт залыңыздар ашар жол менен бирөө түшүп экөө эле. Экинчисин азыр кирип көрүп чыктым көзүм мененчи. Чын анча-мынча адамдардын атканасында тазада. Чөп чыгып болбой калыптыр. Уурапчы. Ушул эми мен сиздерден баягы суранганым эле ушундай нерселер, зданиялар көбөйбөстөн наоборот оңдогонго аракет кыласыздарбы же кандай? Же пландарыңыздар барбы? Ошол боюнча тааныштырып кетсеңиздер. Моундай, ооба, бул негизи корпус болгон экен мурун. Сен азыр 10-чу корпус жөнүндө сүйлөп атыпсыңар. Анан ал 10-чу корпусту 2013 жылдары бузуп, спорт зал жасалган экен. Ашар жолунда эмес, бул жерге акча каралган, өдөйкө 10-чу корпуста. Турсунал экен, убак экен. Анан аны жасап коюп, окуучуларды ойнотобуз дегенде, бул жерге эмеге жооп бербейт, талапка деп туруп жаап койгон. Ошол боюнча жаап турат, биз анын эшигин ача албайбыз да, себеби деген ал жерге киргенге мүмкүн эмес деп жаап койгон. Анан мен бунун маселесин мен да кызыгып атам ошол жерде. Анан барып алып бирдеке десең, эртең ал вдруг мен үстүмөн арсланып коюшу мүмкүн. Туурабы? Мен ошондуктан ал жерге кире албай атам. Бирок спорт зал чындыгында ошол канчанчы жылдан бери азыр чыныгы спорт залдын өзүн көрсөңөр деле айтамак экенсиңер. Азыр бүгүнкү күндө аракет жасап атабыз, буюрса проект жазып, керектүү адамдарга кайрылып, эмелерди, сметаларын түздүрүп, долбоорлорун түздүрүп, биз таштап койдум буюрса. Ооба. Анан кол эмгек болгон зданияң үчүн бул министрдин өзүнүн, президентибиздин өзүнүн талабы. Азыр өзүңөр силер айткандай болуп атат. Бала деген мектепти бүткөндө белгилүү бир багыт боюнча бир кесиптин ээси болуп чыгыш керек. Мына ошол кесиптин ээси болгондун ичинде дагы каралып атат. Кол эмгек сабагы, сүрөттөрдү, анан музыкалык кандайдыр бир кыргыздын белгилүү бир аспаптарында ойноп чыга турган, музыка сабактарын, искусствону катуу баалап келатат, и спортту баалап келатат. Кийин мен барып бир эмеден асылдан келген шипирди түшүрүп атып сурап атпаймынбы, кызыгып, могул өзүм эмне болгон эле? Ошол силер айтып аткан мезгилдеги станоктор болгон дейт. Станоктун азыр эч эмеси жок. Керек болсо ошол зданияңардын өзү деле жок болуп турат. Анан эгер мамлекет буюрса, мен чоң үмүтүбүз бар мамлекеттен, биздин азыр буюрса келечекте ушул саясаттан танбасак, ушул саясаттан жаңылбасак, буюрса ошол силер айтып аткан биздин президентибиз кол берип аткан сунуштар, билим тармагына карата жасап аткан аракеттери буюрса келечекте ошол өзү айтылгандай болуп калыптанат деген менин үмүтүм бар. Аракет жасайбыз ошол жергечи ошондой болуп кетишине. Кандай кылабыз? Акыркы чечимди кандай кылабыз? Кантип талап кылабыз проектиден? Билбейм, эми ушул главный бизге ошол взнос делет түшүрүп берсе жакшы болмок. Мурдагы баасын элечи. Баардык ата энелердин атынан эле ошо айтып койду атат. Эми ошону суранабыз да министерстводон. Ушул взносту түшүрүп берсин өзүнүн калыбын эле. Билим жагынан разговор жок. Билим эң жакшы эле билим тарбиясы боюнчачы.
Бизде мисалы мугалимдер, эски мугалимдер да, бизде көп мындай күчтүү окуучулар чыгат, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен окуучулар дагы бар. Башка жактарга барса ушул интернатты көп эле поддержка кылып көтөрүшөт. Бирок көп мектептерде мен өзүм шаарда жүрөм, шаардын мектептерин көрөм, талапка жооп бере турган ушунчалык ремонту жакшы да, бирок мугалимдери слабый ошол жерлердинчи. А биздики наоборот да, биздин мугалимдер күчтүү дагы, бүт баары эски эмгеги сиңген мугалимдер. Бирок биздин мектебибиз талапка жооп бербейт. Спорттук аянтчалар болуш керек жаш балдарга. Мисалы үчүн жаш балдарды азыр ишенбесеңер өзүңөр камерага тартып көргүлө. Ойной турган аянтчалар жок. Балдарды мен көрсөм бетондо отурушат. Балдар бетондо отурат. Дарактар эски, чаң, асты чөп болуп кеткен, ошол жерде топурак ойноп отурат балдар. Жаш балдар, эми 3-4 класстын балдары, 1 класстын балдары кароосуз да, жарабайт. Ал жер талапка жооп бербейт. 100% жооп бербейт. Ал спорт залдардагы бул жак айткандай эски, жараксыз, кароосуз. Ушул нерсени президентибиз Садыр Нуркожоевич кайрылат элем. Жалпы ушу мектептин атынан ушунча иштеп жүргөн эмгеги сиңген мугалимдерге дагы мындай мүмкүнчүлүк түзүп, мектептин кем көзүн карап, толуктап, спорттук аянтчалар балдарга өзүнчө отдельно детский площадкалар, эмелерге чоңдорго отдельно спорт залдар, кружокторду бүт баарын талапка жооп бере турган кылып туруп карап берсе, эмне үчүн башка мектеп, башка мисалы үчүн Нарын, Көл, Баткен ошол жактар каралат дагы, лично биздин могу эски мектеп каралбайт. Мен ошон үчүн аябай жүрөгүм кейит да, муну карап турупчу. Сыртка карасаң балдарга бооруң ооруйт. Алланы бергенсиң, бирок мугалим жакшы, мектептин талабы жок. Урматтуу директор, акыркы сөз сизде. Ушул эски стадиондор мен дагы ушул жерде окуп кеткем. 2003-2004 жылдары окуп аткан мезгилиндеги тротуарлар дагы деле ошол бойдон турат. Мен жана көрүп келдим мен дагы. Эми сиздин иштеп турган учуруңузда ушулар Кудай буйрса жасалабы? Ооба, дагы урматтуу атмиңер дагы бир рет былтыр мектепте Агахан деген атайын долбоорлор келип иштегенде ошол тротуарлардын анча-мынча жерлери жанагы чөгүп барганыңарда көрүп атасыңар да, кольцолордун айланасында. Ал да былтыр ноябрда бүткөн. Ноябрда бүткөндөн кийин тептегис болуп бүткөн да. Анан көрсө бул топурактар отурат экен да, казылган жерчи. Анан ошол жана таштарды таштап койгонбузго, мына ошол таштарды ошончолук деңгээлде чөктү тегистелгенден кийин. Анан бул себеби деген ал жерге машина келип иштеди, асты казуу иштери жүрдү. Ошондуктан жанагы могул 12 корпустун алды жагындагы цементтелген жерди ал жерге эме киргизди да. Киргенден кийин жанагы кетип аткан цементтерди бузуп, бияка оодарып кайра бергенде жана өңгүл-дөңгүлдөр пайда болуп калды да. Анан бул октябрь айы эле, октябрдын аяктары болуп кетти. Анан биз аны кабыл алып бүткөндө буюрса быйылкы жылы азыр балдардын силер бир гана жерин эсепке алып атабыз. Балдардын коопсуздугу дагы бар да биз эң негизгиси. Биз азыр эч кандай оңдоо иштерин жүргүзө албайт экенбиз. Балким кандайдыр бир нерсени жүргүзүп туруп жанагындай кое коюп, ошол тротуарга цементти кое коелу десек, балдар чалынып кетсе дагы жооп беребиз. Биз каникулду күтүп атабыз. Быйыл каникулда аракет жасайбыз. Үмүттөрүбүз бар. Бизден буюрса эмки дагы бир жакшы жашоолор болуп кала турган болсо, биздин проекттер ишке ашып калса, эжеке, мен сен жанагы айтып атасың, мондай мектеп, андай мектеп, Кудайга шүгүр эле жооп бере турган жерлерде жооп берет талапка. Эми өтө эле төмөндөгөн жердегиден алысыракмын, бирок жатаканаларыбызда кемчилдиктер ушул бар. Условиясы азыр Кудайга шүгүр. Ысык суу, мустак суу кирип калган, иштейт. Прон менен иштеген эжекелер. Ооба, прон менен иштеген эжекелер бар. Азыр баардык корпуста ысык суу, мустак суу бар. Анан 4 корпуста быйылкы заманбап болгон 4 корпустун эки жагында 8 бөлмөдө унитаздардан бери бар азыркы учурда. Ал эми акырындык менен баардыгычы Кудай кааласа оңдоп келатабыз. Эгер биздин быйылкы жылкы жанагы аракет жасап аткан проект ишке ашып калса, жатаканаларды буюрса жакшы ремонттон заманбап кылып аракет болуп калса, ишке ашып калса деген үмүт менен биз азыр аракет жасап атабыз. Рахмат баарыңыздарга, урматтуу көрөрмандар. Урматтуу Каныбек Капашевич, сиз жаңы эле келдиңиз Билим берүү министрлигине. Ушул биздин элибиздин көйгөйүн угуп, бир чечим бересиз деген чоң үмүттөбүз. Андыктан баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө сак саламат болуңуздар. Рахмат.
Ушул Чаткал району Шакавтар шарчазынын Владимир Ильич Ленин атындагы гимназия жатакана мектеби. Ушул жердеги абал ушул биз 2003-2004 жылдары окуп аткан абал ушул бойдон турат да, өзгөрбөптүр. Ага чейин канча мугалим болду, канча директор болду, канча жетекчилер болду, алмашканы менен баары бир жыйынтык болбой атат. Ушул быйыл азыркы жаңы болгон Алима деген эжекейибиз экен. Бизге убада берди, ушул быйылкы каникулда сөзсүз ушул тротуарлар бүтөт, стадиондорго эметебиз деди, ремонтторду баарын баштайбыз деди. Азыр мен сиздерге ушул балдар ойной турган стадиондорду да бир катар көрсөтөм, андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Гимназия жатакана мектебинин директору эжеке ушул биз окуп аткан учурдагы абал ушу. Мына ушул жерде балдар отурабы, карасаңыздар, бир мыктыда эптеп кагып койгон эмес. Реканы алып келип краскалап деле койбогон, могу мыктарын карагыла. Могу абалды карагыла. И могу балдар ойной турган площадканы караңыздар. Кандай абалда турат. Биз 2003-2004 жылдары окуп атканда ушул жерде ажаткана бар эле, балдарды, кыздардыкы. Ушул ажаткананы Кудай жалгап, кайсы бир директордун күчү мененби, ушу мугалимдин жетекчинин күчү менен нар жака. Урматтуу көрөрмандар, мен 2003-2004 жыл ушул интернатта жатак мектебинде окуп, билим алгам. Кудайга шүгүр жаман болбодум, жакшы. Ушул корпуста жашагам туугандар. Ушул корпуста жашап, ушул жерде Жамиля Турашева деген бизди караган эжекебиз бар эле, ошол эжекебиздин колунда жүрүп, ушул корпуста жашап, ушул жерден билим алып чоңойгон. Ошол 2003-2004 жылдары, 2006 жыл бүткөнбүз биз. 2003-2004 жылдары окуган мезгилимдеги ремонт дагы деле ошол абалда турат. Дагы деле. Могу дарактар ошол бойдон, отургучтар ошол бойдон. А могу жерде кичине таза суу өткөрөбүз деп ойлошкон окшойт, канализация. Ушуну балдар кулап кетсе, бут суту кайрылып кетсе, жыгылып, майып болуп отурган болсо, ушул балдардын жоопкерчилигин ким жооп берет? Директор жооп береби? Же ушул интернатты караган адам жооп береби? Кимиз жооп берет? Кароол жооп береби? Ушуну да караш керек. Ал эми азыр бул ичкериге кирип, балдардын жаткан жерин да бир көрүп коелучу, кандай абалда. Ошол биз окуп аткан мезгилдеги шейшептерби, жастыктарбы же өзгөргөнбү? Урматтуу көрөрмандар, эң кызык жери мен ушул жерде анда моундай кроваттар жок эле, азыр муну жаңылашыптыр. Молодец. Ийгилик каалайбыз. Ушул жерде жатчумун. Ушул жерде катар көксөрек досторум менен ушул жерде окугам. Мурдагы абалдан анча өзгөрүш бар. Жакшы, Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Моундай матрастар да жаңыланыптыр. Моундай пододеяльниктери, одеялдары баардыгына бир аз оңолуптур, Кудайга шүгүр. Ремонттору дагы. Анан еще могу жакта биз мурда могу жерде бети колубузду жуучу элек да. Могу жактачы. Бул жак азыр эмне болуп калган эже? Скалат жабып коюптур биякты. Ушул жакта бети колубузду жуучу элек. Эми биякты да тартып коелу. Мынакей. Мурдагыдан бир аз өзгөрүштөр анча эле жакшы экен, көз тийбесин. Ийгилик каалайбыз. Жакшы жагын айтышыбыз керек. Анан эң негизги жери мен сүйүнгөн, кубанган жерим ошол жерден моундай кол жууа турган, бет жууа турган эмелерди жасашыптыр. Мына ушуларды жасаган мугалимдерге, жетекчилерге, воспитательдерге, балдарга кам көрүп аткандарына чоң ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайбыз. Эми башка биздин талабыбыз ушул взносты түшүрүп беришин талап кылабыз. Ата-энелер ушуну талап кылып атат. Ал эми экинчиси ушул эски ремонтто турган мектебибиздин площадкалар, тротуарларды ремонт кылып, балдарыбызга жакшы шарт түзүп берсе, Кудай буюрса балдарыбыз жакшы билимдүү болсо, спортко кызыкса, келечегибиз кең болот. Ийгилик каалайм. Ушундай шарттар менен мурда мындай шарт жок эле, биз окуп жүргөн мезгилде ажатканалары менен корпустун ичине жасашып койгон мынакей. Достор, кол жууа турган мынакей шарттар менен баары. Мынакей бул жерде ушу бети кол жууза деле болот экен. Тапчкаларын койгонго мүмкүнчүлүк бар экен. Кыздар жата турган комнатаны да тартып коелу. Мына мурда мындай шарттар жок эле. Азыр Кудайга шүгүр шарттар болуп калыптыр. Биз жакшы жагын да айтабыз. Эки жакты тең угабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, үч жакты да угабыз. Мынакей устолдордо могу жерде. Мынакей. Могу шкафтарды
интернат мектеби өзү каржылап салып береби же ата энелерби? Жок, интернат. Бул балдардын комнатасы экен мынакей. Урматтуу көрөрмандар. Мынакей жакшы шарттар, жакшы мурдага караганда анча эле өзгөрүш бар. Гүлдөрдөй азылып туратына. Мынакей телевизорго чейин коюп коюптур мынакей достор, көрөрмандар. Баардык шарттар менен балдардын шкафтары экен, могу жерде кийимдерин коюп коет экен. Могу жерде чай деле ичсе болот экен, а? Сабакта даярдаш. Үйдөгүдөй, кадимкидей. Мынакей шарттары менен тифалдарды мына катары менен коюп коюптур. Азыркы директор Алимеже беле? Алимеже Өскөдө рахмат, ушунчалык ушу иштерди кылып аткан. Ийгилик каалайбыз барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Ушул жерде балдарыбыз жакшы билимдүү болуп, жакшы инсан болуп чоңойсо биздин сыймыгыбыз болот. Мен дагы ушул жерде окуп кеткем. Анда кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.